Силер, мигранттар, Кыргызстанга 2,5 миллиард доллардан ашык бир жылга киргизесиңер. Кумтөрдөн берген акча андан аз, урматтуу бир тууганым. Ошол 2,5 миллиарддын тең жарымын биз тойго кетиребиз. Тагыраагы туалетке кетиребиз. 10 миллион долларга бир мектеп курулат. Сонун мектеп, 10 миллион долларга. Чоң мектеп курулат. Biz bir жылда жүздөгөн мектептерди, жүздөгөн бала бакчаларды биз жөн эле жеп көчөгө таштап атабыз, урматтуу бир тууганым. Бизде аң сезимде революция жок бизде. Биз тыйынды таап атабыз. Тыйынды каяка жумшаган маселеге келгенде пайгамбардын үйрөткөн жолунан алыстап кетип атабыз биз. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Сен тыйынды каяктан тапканыңа суроого жооп бергенде эле кайсыл жерге жумшаганыңа жооп бересиң" дейт. Ушундай, урматтуу бир тууганым. Курсак тойгузуп, ата-энең ыраазы кылып акча салып тура берет, ал жей берет, тойго барат, көлгө барат, сен барганда акчанын баары жок болуп калган болот, сен убактың ысырап болгон болот. Убактың ысырап кылба сен. Тапкан акчаңы, бул акчаң өмүрүң сен. Өмүрүң ысырапка жумшабастан ошону апарганда туура аракетин көрүш керек. Сен оку, изилде, башка кыл, проект кыл, атаңа, ата, мен ушул жерде 10 жыл жүрөм, 20 жыл тапкан тыйынымы сен мага деген жер ал же башка бир нерсе кылып мага жардам бер. Анан качан чындап муктаж болгондо мен сени бага турган болоюн. Ата, садагың кет, ата деп атаңа түшүндүрүп айт. Атаң тойлорго 5 миң сомдон кошуп отуруп, сен барганда мурдушун тыгып отурбасын. Жок дегенде 2 эчки алып койсун сен атаң. Эчки туйт эгизди, 2 жылда 8'di, анан барып эчкиге бай болуп кетесиң дагы. Жок дегенде сүт менен башыңы балаңа бага турган болосуң. А биздики кандай? Иштейт, Орусияда иштейт, Кореяда, Казакстанда. Акчаны жиберет, барганда акча дагы жок. Сен чөнтөгүндө акчаң 1 жылга жетет, 1 жылдан кийин тиктешип отуруп каласың болду. Атаң азыр жаш. Атаң азыр ким койсоң дагы үйлөнгөн жер атаңа штап коюп. Ал мени бак дейт. Ал сага муктаж эмес азыр. Сен күчтөн кетип, жашың өтүп, айылга барганыңда, атаң сага чында муктаж болгондо, сен ага жардам бере албай калгандан коркуш керек, урматтуу бир тууганым. Азыр ал өзүн өзү баксын. Ал сенин акчаңды үнөмдөп, сага жардам бере турган болуш керек, урматтуу бир тууганым. Барганда бир ишканаң болуш керек, башка болуш керек. Мына келатканда айтып келатам, мына дараткананы көрүп атабыз биз. Ушунда эмнеге барып дараткана курбайсыңар? Суу самырга дараткана курса болот, 15-20 мисал үчүн. Ар бир мисал үчүн 2 километрге бирден. Ош-Бишкек жолуна курса болот, көлдүн боюна курса болот. Арабтар келсе сурайт, досторум бар. Эмне аялың менен келбейсиң десем айтат, аялым алып келсем туалет жок силерде дейт. Кырчынга чейин барабыз, дараткана жок. Ал жолугу менен кыйналат, только Бишкектин деле даратканасы жыргаткан эмес, урматтуу бир тууганым. Ушулардан дараткана кур, мен ошол даратканага 100 сом төлөп киргенге мен даяр элем. Кече сабак өтүп, Жалал-Абадка кел айтып, Токтогулдун баш жагына туалетке баргым келген, суу самырдагы жанагы Газпромго келгенге чейин туалетке бара албай келдим. Жыгылып чөйүндө солкулдайт же башка жер жок, нарага тоголонуп кетейин дейсин. Аны элдин баары танчубага отураткан көрүп койдум, анан бир жекесин көрүп койдум деп интернетке чыгып кетеби деп коркуп, эптеп ушинтип эптеп жетейин деп суу самырга кирип, Газпромго кирсең 10 сом төлөп кирет экенсиң, койгон кагазы наждак кагаз. Ал денеңи сыйырып берип, кайра сен жарадар кылып коёбу деп этияттан укала иштетиш керек. Этеги тазаланган эмес, жыты бар, кийимиңе жууп калган, чыгып алып кийимиңи силкип наракка чыгып, анан кийин өзүңө келе турган болосуң. Ушундай дараткана курсак болбой, качан мамлекет берет? Арызданган эле, мамлекет качан кылат? Бизде ушундай, буларда ушундай, карачы булардыкы жакшы, биздики жаман, биздики жеп аткан. Жок, сен эмне пайда келтирдиң мамлекетке? 10 жыл жүрдүң, барып туалет кур, платный. Нар жагына бир 2 адам намаз окутса намазхана кур. Бул жагына кичине кафетерий куй, болду, ошол эле кур. Жерди сат, сени менчигиң, сени байытайлы биз. Ошону эле апарайлы, урматтуу бир тууганым бизге. Азыр мен таң калып калдым, буларды көрүп туруп, Кыргызстан кооз деп айткым келбей калды мен. Бизге көп адамдар келет. Биз мактанабыз да, карагылачы Кыргызстан десек, карап туруп, тоолоруңар керемет экен, сууларыңар керемет экен дейт. Биз айтабыз, жолдору керемет экен. Жолду тосуп коюптур, наракка шум өткөрбөйт экен, тосуштары керемет экен. Даратканасы керемет экен дейбиз. Биз бул жерде адамдардын кылгандыгын кереметтигин мактап атабыз. Отурган машина керемет экен деп. А биздин Кыргызстанда биздин кылган бир дагы ишибиз жок дагы, биз Кудайдын улуктугун гана мактайбыз, Кудайдын жараткан тоосун мактайбыз,
Кудайдын суусун гана мактайбыз. Анткени биздин кыла турган ишибиз жок эч кандай бизде. Только биз бүлдүрө турган эл болуп калдык. Анткени биздин аң сезимибиз макоо пес маң болуп калды, урматтуу бир туугандар. Тыштай берет, ыргыта берет, тазалык сактабайт. Пайгамбар алейхиссалам тазалык имандын бир бөлүгү дейт. Бизде эң ишенген адам кетип атты, тазалык тыштап кое берет. Макул, алманын почогун чыкса макул. Бирок өмүрү жок болбой турган баклажканы ыргытып коюшу мүмкүн. Бул 1000 жылда жок болбой турган баклажка. Демек ушул жерде жүргөндөр аң сезим менен барышыбыз керек биз. Адамдар ошону үйрөтүшүбүз керек.